Elge birinci şart tüz beriledi o da. Anam suragıldı. Biz özüz peşoqti переходты кылып бербесек. Анан мына жерден эртең бир нерсе болсо күнөөлүү издеп. Ош облусунда жол кырсыгы жана андан каза болгондордун саны 2020-жылга салыштырмалуу бир топко өскөн. 2021 жылдын 11 айында 740 жол транспорт кырсыгы катталып, 127 адамдын өмүрүн алган. Мындан улам өлкө башчыбы Садыр Жапаров жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуудагы иштерди күчөтүү тапшырмасын койду. Буга байланыштуу Ош аймагында айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Кезектеги иш-чара бүгүн Ноокат районунда өттү. Кодекс чыккан 1 декабрдан баштап кол коюлду. Ал кодекстерде штрафтын санкциялары деп коет, айыпсыз. Ошондой эле немелерде калган, просто ушул мурда бузуу кодекс болсо, азыр укук бузуу жөнүндөгү кодекс деп өзгөртүү киргизилди. Ошолордун азыр коомчулукка жеткирип жүрөбүз. Патент бул лицензия деп коет. Лицензия алса ар бир жаран айрыкча айдоочулар, эгерде адам ташуу менен алектене турган болсо, булар сөзсүз түрдө лицензия алыш керек. Себеби ошолор лицензия алганда аларга жоопкерчилик жүктөлөт. Ал лицензия алганда, лицензияны алган мезгилде аларга атайын договор түзүлөт. Договорду ошол айдоочунун кайсыл кандай убакта дем алыш керек, кайсыл убакта көчөгө чыгыш керек, бүт шарттар көрсөтүлөт да, мына жол транспорт кырсыгын алдын алууга бир чоң өбөлгө болот да, жакшы ийгиликтер болот. Жол кырсыгынын 90% айдоочулардын кайдыгерлигинен экени айтылат. Ошо менен бирге алардын сапаттуу билим албай, айдоочулук күбөлүктү сатып алганын негизги себеп келтиришет. Бир нарушение кылып качып кетип атканы, биз кетип аткан жолдо бизге тоскоолдук жаратып атат чындыгындачы. Бизге өтө минус жактары көп болуп атат. Праваны сатып алгандар же правасы жоктор, атасыдан урдап чыккандар бар машинаны. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, ар бир адам праваны окуп алыш керек дагы, эрежени так сактабай атса дейм ошол. Рейд учурунда нокаттыктар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине автоунаа токтоочу жайдын жоктугуна наразычылык билдиришти. Аталган шаарда талапка жооп берген бир да автобекет жок экени кабарланат. Таксилерди да коюп алат, анан ал жака чыгып адам алабыз биз. Бул жерде турабыз, 20 мүнөттөн чыгып барабыз. Ошол жерге барып, алдыңкы машина эстарак толуп кетип калса, такси коюп алат ол жерге. Барып о жерде такси менен тартыш проблема болот. Таксини жыл дейбиз, 1 мүнөт дейт, 5 мүнөт жок болуп кетет. Ушинтип чал кыйынчылык болуп атат жолдо. Ноокат шаарында 30 миңге жакын автоунаа бар. Бул аймакта жалпысы болуп жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган 10 гана кызматкер эмгектенет. Автоунаа токтоочу жайдын жоктугунан райондун борборуна келгендер унаасын жолго коюуга аргасыз. Мунун айынан жол тартибин көзөмөлдөгөн кызматкерлери да унаа тыгынын жое албай башаламандык жаралат. Районунда өзү азыр 10 эле ГАИ эмгектенет, анын ичинен 4 офицердик курам, 6 сержант курам эмгектенет да. 6 ГАИ деген бул 304 миң калкы бар Ноокат районунда, конечно, аз болот да. Бирөөсү групп болуп калат, бирөөсү поштный групп болуп калат. 2 кызматкер бул Ноокат шаарын телесе, 2 кызматкерибиз Көк Жарга барат. Анча-мынча пробка болуп атат. Пробканы бул жаңы жылдын астында, Нооруз майрамдарынын астында пробка болот да. Так жөнөкөй күндөрү пробканы балдар жоюп, аракет кылып иштеп атышат. Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында жол кырсыгынан 780 адам каза болуп, 10 миңден ашыгы ар кандай жаракат алган. Бул былтыркыга салыштырганда 22%га көп. Иликтөөлөргө ылайык өлкөдө жол кырсыгынан күн сайын кеминде 3 киши каза болору маалымдалат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.